дөңгөдө токтоптуз го. Камай. Бысымылдарды айдап көрөлү. Салам достор. Бүгүн Golf двойка автонаасын тарткан баратабыз. Эмне себептен десеңер, силердин комментарийиңарды окуп, анткени көбүнчөңөр Golf двойканы тарт дегенде, Golf двойка баратабыз. Азыр байке менен бир күн эрте сүйлөшүп, Passatты туурабай, кичине убакыт үнөмдөш үчүн бир күн эрте сүйлөшүп, азыр байке жашаган үйгө баратабыз. Биз Садовое Учхоз деген жеркен, ошол жака баратабыз. Билбейм, мен бияка биринчи жолу келип атам. Бишкекте канча көп жылдан бери жашасам деле, төрөлгөндөн бери. Учхоз жака биринчи жолу келип атам. Азыр барганды көрөбүз. Билбептирмин ушундай жерлер бар экен. Бирок жолдору начар экен, ачык эле айтып коеюн. Таарынбагыла, бирок Учхоздо жашаган урматтуу жашоочулар. Салам алейкум байке. Алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Сиздин Passatыңызды көрүп келип калдык байке. Видеого тартабы деп. Көрсөтү байке. Кандай экен машина байке? Сиз канча жылдан бери айдайсыз? Мен ушу 1 жыл болуп калды. 1 жыл Мындан мурун деле Golf двойка болчу анан. Негизи огородко барып келгенге жакшы экен да. Жакшы. Нурбек байке, бош убакта такси кызматын көрсөтөт экенсиз? Бош убакта такси өтөт коебуз. Бирок сиздин өзүңүз дыйкан чарба менен электеңиз. Дыйканчылык. Жакшы. Бул ошондо сиз пойлаларды айдап жүрөсүз? Пойлага барабыз муну менен. Ашы кайра барып келгенге жакшы да. Нива барат, анан ушу барат да. Нивада проходимость жакшы турбайбы анда? Сиздин машинаңыз состояниясы аябай жакшы экен, мындай жакшы эле эми. Өзүңүз айыл, көл, нарын жактарга барып турасыз? Каяктансыз? Да, мен эмес Токтогулдамын өзүм. Токтогулдан. Golf двойканы ушу машина менен барасыз? Токтогулга. Токтогулга барып келебиз, нарынга барабыз. Перевалдан такыр кыйналбайсыз? Жок, андай эме жок мында. Байке машинаны аябай жакшы карайт экен, карабачы, багажнигин. Азыр капотту ачып көрөлү, кандай мотор турат, абалы кандай экен. Капот 1.6 экен, 1.6. 1.6 5 цилиндр. Мотор жагында эле караган эмеспиз, ошо кандай. Алгандан бери вообще карабай эле. Жок, карабай эле, ошо боюнча эле жүрөт. Мотордун майын которуп коебуз, болду. Негизи жакшы машина да. Өзүңүзгө жагат. Өзүмө жагат да. Илгеркилердин жакшысы ушул да азыр. Негизи именно ушу Golf двойкада 20 түр мотор чыгыптыр да. 10 түрү бензин экен, дизелден 4 түрү, анан 6 движок эмелер экен. GTI, GDL деген өзүнүн спортивный мотор чыгыптыр да. Үнөмдүүлүгү кандай? Экономичный да. Экономичный. Шаардан канча жетет 100 литрге? Шаардын ичинен бир 10 айланасы да 10го чейин барат да. Ондан ашпайт. Ондан ашпайт. Так трассадан бир 6-7. Негизи байке өзү дыйканчылык менен алектенет экен. Ежевика малина. Кыргызчасы кандай эле? Ежа малина деп коюшат. Ежа малина деп коет экен. Ежевика. Ошол жака бартабыз байке, мына ушундай жол менен күндө айдап барып келет экен. Байке, сизге ушу Golf двойка эле чыдап атат азыр, ушул эле чыдайт да. Ходовой часттары кандай экен байке мунун? Ходовой мунуку оңой менен кетпейт. Оңой менен кетпейт. Электроникасы аз башыңызды оорутпайт. Жок, андай эме жок мында. Негизи Golf двойканын салону кичинекей дейт, бирок мен мына отуруп бартам. Бир 2 киши мендейден экөө кысылбай жакшы кетет экен. Эгер бирок бир стандартный кишилер 70 килограммдуктардан үчөө мындай отуруп барса болот экен, кысылбай эле. Мына мен нормально отуруп бартам. Көрүп атпайсыңарбы, койду. Audi караганда кичине жесткирээк, бирок ошентсе дагы бул өзүнүн башка толтура плюстары бар. Audi 100 карагандачы. Golf двойка экономичный, көп бузула бербейт, аябай бышык машина. Анан айтып кетчү нерсе 6 миллион Golf двойка чыгыптыр заводдон. Бир Кыргызстанга бир 100 миңге келди болуш керек деп ойлойм. Могу Golf двойка жөнүндө бир кызыктуу окуялар барбы? Состояниясы жакшы болгон үчүнбү токтоп калсаң эле сурай бер, байке сатпайт белеңиз деп эле. Канча калдыңыз эле байке? Негизи муну 210 калгам. Мына байкенин пойласына кичине жетпей калдык, анткени жердин баары баткак экен. Жөн эле баткактан айдата бербей деп, башка жактын жерине кирип, бир аз маек куруп коелу. Азыр жолдон сүйлөшүп келип атып, Нурбек байке айтат, Ежевика малина өзү отургузуп айдайт экен, ошонун баарын сиз
гольф двойка менен ташыйсыз. ооба гольф двойка негизи жакшы, мындай проходимость эмеси жакшы да, талаада калтырбайт ушу. Артқы отургучтарын жаткызып коюп Жаткырып коесуң болду, ичине саласың, кеттиң, любой немени салып алып ушу огородко барабыз, кайра үйгө киребиз. Жакшы. Канча килограммга чейин саласыз? Общий бир 400-500га чейин салып жүрөм азыр эми. 400-500. Такыр ойлонбойт. Ойлонбойт андай. Бул экинчи гольф двойкам, эми берки гольф двойканы сатып кайра муну алганбыз да. Ошо эми бүт дыйкандарга ийгилик. Жазында жарышып, күзүндө күрөшкүлө. Суу кенен болсун, суу азайбасын. Нурбек байке, сиз гольф двойкага чейин кандай машиналарды айдадыңыз эле? Toyota Windom, Allion айдадым, Golf 3 айдадым, көп эле машина айдадым негизи. Анан эми ушул гольф двойкага токтогонум себеби ушул экономичный, поле барып келгенге жакшы да. Өзүм удобствома карап эле алдым да ушул машинаны. Windows Allioндорду поляда деле айдаса болот, бирок алар бат эле талкаланып калат болуш керек. Алар полега бул барган жерге алып жетпейт го дейм алар. Негизи айтсам мен ушу гольф двойка такыр айдап көрбөптүрмүн. Айдап көрөсүңбү? Дейди. Кел, айдап көрөлүчү гольф двойканы. Анан мен өзүм кандай абалда болгонун сине ощущениямды айтып берейин. Мынакей гольф двойкага отурдум. Кененкен. Мындай тар экен деп ойлоп аткам. Сон эч кандай лишний кнопкалар жок. Бысымылда да айдап көрөлү. Куатыр сен эме жанында бирге. Монтиппи? Бир ушак деле. Могу жерде да. Негизи спринттим. Дөңгө да токтоптуз го. Айдап бартам. Сон. Негизи ушу А класстагы машиналарды айдасаң мындай көп чарчабайсың, жеңил э. Шаар ичине үйгө айыл чарбага сонун машинада. Кичине болсо да биринчи жолу айдадым. Чынын айтсам ойлоп аткам, кичинекей го депчи. Водительге неудобный. Бирок кенен эле отурам мынакей. Водительге баары ыңгайлуу. Достор, баарыңарга чоң рахмат. Силер койгон лайкты санап, жазган комментарийлерди окуп мен абдан кубанып атам. Эми силерге өзүңөргө жаккан автоунааны комментарийге жаза кеткиле. Мүмкүн мен ошо автоунааны тартып калышым толук ыктымал. Баарыңарга чоң рахмат. Каналга катталабыз, комментарийлерге оюңарды жазабыз. Ана лайкты койгонду унутпайсыз. Баарыңарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө.